Саламатсыздарбы? Чат GPT жасалма интеллектин эми телефондон WhatsApp тиркемеси аркылуу колдонсоңуздар да болот. Телефондон WhatsApp тиркемеси аркылуу колдонуу үчүн чат GPT'нин номерин телефонуңуздарга сактап аласыздар. Номери бул жерде көрсөтүлүп турат. +1 800 242 84 78. Телефонуңуздарга мисалы мен жардамчы досум деп сактап койдум. Өзүңүздөр бир атты коюп сактап алсаңыздар болот. Бул чат GPT менен WhatsApp тиркемеси аркылуу иштөө үчүн WhatsApp'тан ушул чатка киребиз. Кадимки WhatsApp иштеткендей эле телефонуңуздарга сактасаңыздар чат GPT'нин номери чыгат. Бул жерден чат GPT'ге каалаган суроону берсеңиздер, сиздердин сурооңуздарга жооп берет. Мисалы бул жерден азыр кимдир бирөөгө SMS билдирүү жазгандай эле бул жерге промпту жазабыз, башкача айтканда сурообузду жазабыз. Бул жерге азыр мен суроо жазып берейин. Саламатсыңбы? Жетинчи класстар үчүн бир өзгөрмөлүү теңдемелер темасына сабактын планын жазып бер дейли. Мына ушундай суроону жазып туруп жөнөтүү баскычын жазып коебуз. Баскандан кийин бир аздан кийин бизге чат GPT жооп берет. Мына бизге сабактын иштелмесин жазып берди. Ушундай билдирүү келет. Бул жерде толук көрүнбөсө билдирүүлөр төмөн жагында, билдирүүнүн төмөн жагында далее деген баскыч бар. Мына далее деген баскычты басканыбызда келген билдирүү толук ачылат. Сабактын максаты, мына сабактын түрү, киришүү жана башка бул жерде мисалдар менен берип атат. Дагы далее деген бассак, бул билдирүүнүн акырына чейин көргөнгө болот. Эми бул чат GPT'нин өзгөчөлүгү алдыңкы суроону эстеп калгандыгында биз кайрадан теманы жазып отурбастан эле бул жерге ушул тема боюнча, мисалы ушул тема боюнча 5E сабактын планын жазып бер десек, азыр бизге 5E түрүндөгү сабактын планын жазып берет. Планын жазып бер дедик. Мына жөнөтөбүз. Азыр бизге ушул эле сабактын планын кайрадан 5E сабакка өзгөртүп жазып берет. Мына бизге 5E сабактын планын жазып берди. Бул жерден текстти далее баскычын басып толук көрсөңүздөр болот. Мына билдирүү келип атат. Эми дагы ушул тема боюнча суроо бере турган болсоңуздар, ушул тема боюнча деп жазсаңыз, алдыңкы кайсы тема жөнүндө сөз болуп атканын бул чат GPT эстеп калат. Ушул тема боюнча деп эле жазабыз. Ушул тема боюнча тесттик тапшырмаларды түзүп бер дейли. Тапшырмаларды түзүп бер деп суроону жөнөтсөк, бизге ушул тема боюнча тесттик тапшырмаларды түзүп берет. Мына бизге тесттик тапшырмаларды түзүп берди. Эгерде тесттик тапшырмалардын ачкычы берилбей калса, ушул тесттик тапшырмалардын ачкычын чыгарып бер десек, ачкычын дагы чыгарып берет. Ал эми дагы башка суроолорду бере турган болсок, мына бул жерде туура жоопторун дагы чыгарып берди. Азыр бизге 20
суроодон турган 22 суроодон турган тесттик тапшырма түзүп берди. Эми башка суроо берип көрсөк да болот. Мисалы бул жерге мындай деп суроо берели. Pizza деген эмне деп суроо берели. Азыр бизге pizza жөнүндө маалыматтарды чыгарып берет. Pizza жөнүндө маалыматтарды чыгарып берди. Далее баскычын басып, маалыматтарды толук окуп чыксак болот. Эми дагы башка суроо берсек болот. Бул жасалма интеллектке каалагандай суроону берсеңиздер болот. Мага өзгөчө болгон жаңы жылдык куттуктоо жазып бер дейли. Азыр бизге жаңы жылдык куттуктоо жазып берет. Азыр ойлонуп атат. Жаңы жылдык куттуктоо жазып берди. Эгерде сиздер кандайдыр бир иш-чараларга катышып калсаңыздар, ал жерде сизге сөз бере турган болсо, эмне жөнүндө сүйлөшүңүз керек болсо, ошол теманы жазсаңыз, сизге даяр доклад жазып бериш мүмкүн, же куттуктоо сөз жазып бериш мүмкүн. Ушинтип ChatGPT жасалма интеллектин колдонсоңуздар болот. Ушундай эле кандайдыр бир маселелерди чыгарууда кыйынчылыктар болуп калса, ошол маселени түз эле ушул жерге жазып, маселенин чыгарылышын алсаңыздар болот. Кандай гана суроо болбосун, бул жерге суроону жазып, ошол сурооңуздарга жооп алып иштетсеңиздер болот. Телефон номерини дагы бир көрсөтүп коеюн. Телефон номери +1 800 242 84 78. Ушул номерди өзүңүздөрдүн телефонуңуздарга сактап алып эле WhatsApp тиркемесинен кирип, ушул номерге суроолорду жазсаңыздар, суроолоруңуздарга жооп берет. Ушул ChatGPT жасалма интеллектин WhatsApp аркылуу колдонсоңуздар болот.